Bir gana nerseni aytayım, mına укук коргоо органдары азыркыдай учурда 3 эсе айлыгын көп алыш керек экен. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев баштаган өкмөт мүчөлөрү кече 30 апрелде өзгөчө кырдаал шартында коронавирустун жайылышынын алдын алуу боюнча аткарган иштери тууралуу парламентте маалымат берип жатып, укук коргоо органдарынын кызматкерлерине өзгөчө кырдаал шартында мыйзам боюнча айлык акы 3 эсе көп төлөнүп берилүүгө тийиш экенин белгилеп, бирок алар бюджетти колдош үчүн андан баш тартып жатышканын айткан. Ушундай мамлекетке оорчулук болуп атса, бюджетибизге оорчулук болуп атса, ошону биз албай эле коелу деген өзлөрүнүн демилгеси менен келип атышат. Бул да жакшы нерсе да. Значит, түшүнүп атат, ошо бюджетти топтоо бир эле ошол өкмөттүн иши эмес, бул жалпы элдин иши экенин түшүнүп атат да. Биз деле ошондой мамиле кылышыбыз керек деген ойдомун. Бирок премьер-министрдин бул сөзүнө айрым парламентарийлер макул болушкан жок жана кошумча төлөмдү сөзсүз түрдө төлөп берүү зарыл экенин айтышты. Bir aydan aşık militsiyalar köçede günü tünü turuşat. Askerler köçede günü tünü turuşat. Alardın akçasını siz bekar ettiniz. Alar baş tartıp otat. Baş tartbaş gerek. Bala çakası var. Bağış gerek alardı. Bu şu. Siz nege aytıp otasana? Yo, aylıktan degen jokpuz men. Aylıktan emes. Aylıktan emes. Aylığın berip atabız. Men dele aylıkta aytkan jokmun men. Koşumçаны aytıp otam men. Premier ministr baş tarttı dese bağır. Урматтуу кесиптештер, мен ойлоп атам, бүгүнкү күн биз жогорку кеңеш баарыбыз тең. Жоопкерчилик. Айрым жерлерде жашоочулар өздөрү тамак жасап берип атышат. Ачка калган милициялар да көп да, эми турушат ошол жердечи. Алардын дагы жана мыйзам чегинде 10 секунд. Мыйзам чегинде жанагы каралган компенсацияларын сөзсүз мамлекет төлөп бериш керек. Бул биздин мындай мамлекеттин мындай парзы да. Mamleketin esevinden berile turgan jölök buldu da dağı berbe koyuştun hareketinde men düşünbey kaldım bularga. Коомчулукта да Абылгазиевдин бул сөзү кезектеги айла амал катары кабыл алынды. Милиция кызматкерлерине мындай мамиле жасоо өкмөттүн кадырын ого бетер кетирет деген негизде. İçki işler kızmatkerleri jölök buldan atkaz kıldı dep. Anam biz taң kaldık. Ança narı veri baskanda suradık. İyilayt. Bular jomagay tutavı dep. Anan oydağı geldi. Moş bizden komendantlar, je načelnik uğdular, je dağı bir çoңdor, bir jakşı körünöйүн degen oyu olsa gerek. Men oşantıp düşünüp kaldım. Urmatlı Premier Minister, siz bilesiz mi? Dejurstvodan çıkıp durup taksiçilik kılgan sotrudnikler var. 4-5 baldarı var, sotrudnikler var. 4'ten, 2'den, 1'den balası var. Kүйөөsü yok sotrudnisalar var. Bu ne degendik? Siz kaysı Erguldun, kaysı Akjürektün sözünü aytıp otasız. Urmatlı Premier Minister, bul sizlerden aytkanыңızдар çındıqa da dal gelbeyt, adamgerçilikке dağı tuura gelbeyt. Jölök buldu, sözsüz beriş gerek. Бир эле милиция кызматкерлерин эмес, өзгөчө абалга байланыштуу кызматка тартылган аскер кызматкерлерине да тийиштүү каражаттарды төлөп берүү зарыл экени белгиленди. Ансыз да күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери тийиштүү коргонуучу каражаттары жана тамак ашы менен да жеткиликтүү камсыз болбогону сындалып келет.